Амансыздарбы, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда Семетей баяны. Мен сіздерге бүгін 10-чу көрсөтүүнү айтып сунуштамакчымын. Алгаш сіздердин ар бириңиздерге ыраазычылык билдирип, алкыштап коеюн деп турам туугандар. Анткени ушул ар бириңиздер Манас баяны, Семетей баяны көрсөтүүсүн көрмөк турсун, бөлүшүп, алардын көрсөтүүлөрдүн түбүнө өзүңүздөр өз каалоо тилектериңиздерди жазып, айрымдарыңыздар батаңыздарды берип, муну ушинтип колдоп коштоп жатасыздар. Айрым көрүүчүлөрүбүз болсо, биздин ушул көрсөтүүлөрүбүздүн аягында атайын эмбанк номурубузду калтырып койгонбуз. Мына ошол жака акчалай өздөрүнүн колдоолорун жөнөтүп, биздин ушундай көркөм көрсөтүү даярдообузга шарт түзүп жатат. Баарыңыздарга жакшылыктарды тилейм. Баарыңыздарга алкыш айтмакчымын туугандар. Эмесе көрсөтүүнү баштайлы. Өткөндө канкейинебиз төлгө кылып, тайторуну чаап, анан тайтору биринчи чыгып, муну ушинтип төлгөсү төп келген туугандар. Андан кийин той уланды. Темиркандын тоюнда балбан күрөш болду дейт. Тетигил 6 шаар кокондон келген төө балбан деген алып бар эле, мына ошол төө балбан чыкты дейт. Бухардан ак балбан чыкты эле, төө балбан аны алеки заматта жыгып байгесин алып койду дейт. Мына ошондо Семетей намыстанып, эми Бухардан бир да эр чыкпай калабы, тетигил төө балбандын ортодо күркүрөп турганын карачы деп, 12 жаштагы Семетей намыстанып өзү чыгып кетти дейт. Чыкканда дагы антташып: "Эй, төө балбан, сен эгер жыгылсаң, жаныңды сая турган болуп чык. Мен эгер жыгыла турган болсом, тетигил Темиркан атамдын тагын сайып чыгайын" деп ушинтип антташып чыкты дейт. Бая жапжаш каны кызуу Семетей. Семетей өзү оюндагыдай болуп чоңойгон. Урушаарга жоо таппай, урунаарга тоо таппай болуп чоңойгон. Мына ошондой бая баатырлыгы бар, бир чети тетигил Манастын каны бар. Ошол Семетей бая күркүрөп турган төө балбанга коркпостон чыгып алды дейт. Анда төө балбан ой кылды, тетигил 12де бала экен, мына ушундайында муну жайлайын дагы. Андан кийин тетигил Темиркан атасынын тагын сайып жатканда тагын алып алайын деп, муну ушундай арам ой кылып, анан Семетейди өлтүрмөккө камынып калды дейт. Төө балбанга айтты дейт Семетей: "Биринчи мен туруп берем, билектен аласың. Анан эгер сен билектен алып мени көтөрүп жерге чаба албасаң, анда сен туруп бересиң, мен сени билектен алам" деп, муну ушинткенде төө балбан мыйыгынан жылмайып, Семетейдин азыр билегин сууруп алмакка камынып калды дейт. Бая Семетей билегин сунуп бергенде, төө балбан бая билектен алып тартып эле анан акыбалын байкады. Тетигил 12деги жаш деген Семетей бер ордунан жылып койбойт. Баягы төө балбандын билектен алып кармаганын бир тоготуп койсочу. Анан төө балбандын нөөмөтү келгенде, төө балбан турганда, бая Семетей билектен алып колун бир силкип жулуп алды дейт. Ошентип Семетей төө балбанды өлүм кылып салды керек болсо дейт. Күрөш мына ушинтип аяктайт туугандар. Андан соң эми Семетей кантип Кыргыздын жайын тааныды, Семетей кантип Кыргыздын, Таластын, Манастын жайын билди. Мына ушул окуя башталат. Мен сиздерге азыр ошону айтып берейин. Семетей бир күнү Темиркан чоң атасына келди. Чоң атасына келип: "Тетигил Акчи, Гүл Токой деген укмуш жерлер бар" дейт. "Чоң ата, мен ошол жака ит агытып куш салып келейин" деп, Темиркан атасынын ак тулпарын минип, Ысмайылдын кушун алып, колуна кондуруп, анан кийин жанына 40 жигитин алып: "Бей капар, баягы эч нерседен кабар жок. Анын жана эле айтып кеттим, Манастын каны бар, Манастын сүрү бар, Манастын түрү бар бул балада. 12 жашында эле баягында төө балбанды тындым кылып койгон жигит. Бир туруп баягындай жаштыгы бар, бир туруп баатырлыгы бар." Мына ушундай Семетей анан артынан жигиттердин ээрчитип, 40 жигит баштап тетигил Гүл Токой деген ажайып жерди көздөй кетти дейт. Тетиги Гүлешендин Гүл Токоюна жеткенче Семетей Майбулак деген жерден өттү. Баягы Канкейдин кичинекей кезинде сейилде ойногон кең көлчүк Канкейдин багын аралап өттү. Андан кийин Акчи тетигил Гүл Токойго барды дейт. Эми Гүл Токойду сүрөттө олтурса, Гүл Токой ушунчалык
коос гүл токойдун эми сүрөттөлүшүн дагы бир жолу сиздерге окуп берейин. Калдайып жаткан гүл токою жакшы жер экен. Будур бели бар, будурма кашуу жери бар. Адыр белекен, аргыма кашуу жер экен. Алды жагы макмалдай гүл токой ата дээр экен. Бөт сазы бар, ал токойдун ичинде бөлүнүп учкан казы бар. Кыл куйрук ойноп балкылдап, кызыл башы калкылдап, каркырасы куркурап, турнасы унчуксак кулак тунуп чуркурап, тоолорунда кар бар, токойунда чары бар, жаны бар, баары бар. Жапырагы жайылган, үйдөй кызыл чынары, үстүндө кыйкырат, аскасында улары. 60 күнү ойносо асты канбайт экен го бу токойдон кумары дейт. Муну ушул гүл токойдун ичинде анан Семетей ит агытып куш салып, канжыганы 40 оолго толтуруп, муну ушинтип 40 жигити менен көңүл ачып жүрдү дейт. Анан ошол гүл токойдун ичинде бир кызыктай кишиге жолукту. Эми муну сиздерге кенен айтып берейин. Баягы Манастын чоросу Сарытас деген болгон. Абыке Көбөш, анын инилери Алтарам бая Сарытасты чакырып алып, тетигил Каныкей качып кеткенден кийин аябай көп жака киши чаптырып булар издеди дейт. Каныкей кайда качты? Семетейди алып кайда жетти? Кайда житип кетти бул? Тапкыла деп муну ушинтип ар кимди ар жакты көздөй баягы чаптырып куугун жөнөттү дейт. Баягы Каныкейнеңдин жолдо сак болуп, тетигил гүл токойго келгенде дагы үрөйү учуп, жүрөгү оп коолжуп, тетиги букарга эртерээк жетсем экен дегени көрсө ошол экен. Ошондо Абыке Көбөш баягы Сарытасты чакырып алып туруп, анан кийин Каныкейди табасың, Семетейди тымдым кылып өлтүрүп ичин жарасың деп муну ушинткенде Сарытас болбой коет. Сарытас болбой койгондо бул Баатыр чорону Жакыпка оту менен кирип, гүлү менен чыгуу үчүн жакка кызматкер кылып жөнөтүшөт. Ал эми Жакып болсо Сарытасты кордоп, бул Баатырды, бул чорону кулундай кылып жумшап алат. Бир күнү Сарытас Бакайга жолугуп, Семетейдин Каныкейдин дарегин угуп, анан ошол букарды көздөй Сарытастан качып кетти дейт. Сарытас ошондо баралына келип турган чоро Баатыр тетигилердин кордугуна чыдаган жок. Семетейди мен дагы 12 жыл болсо да күтөм деп, тетигил гүл токойго келип, көмүрчүлөрдүн арасына кошулуп, көмүрчүлөрдүн башчысы болуп алган дейт. Эми туугандар, көмүрчү деген мындай. Баягы узун нооло жыгаштын баарын, төңкөчтүн баарын жыйнап, бир жерге үйүп булар. Анан кийин түбүнө от коюп өрттөп, анан кап-кара чычала болгондо өчүрүп, муну ушинтип илгери көмүр жасашчу экен туугандар. Ал Сарытас мына ошентип көмүрчү болуп жүрдү дейт. Эми иреңи да капкара, өзү көмүрчү болсо жүдөп калган, бирок көмүрчү болуп жүргөн менен эки көзү тетигил Семетейде дейт. Семетей качан 12ге чыгат? Баягы булар Бакай менен кезигип сүйлөшкөндө Семетейди 12 жыл чогуу күтөбүз деп антташып алган. Анан гүл токойдо акмалап, улам кылчактап Семетейдин чоңоюшун Сарытас күтүп жүргөн болчу дейт. Качан 12ге чыгат? Качан эл баягы жердин кабарын угат деп муну ушинтип Семетейде болду эки көзү дейт. Семетейди сыртынан багып жүргөн экен көрсө. Мына Сарытас чоронун кылган иши. Мына минтип жүргөндөн анан кийин тетигил Семетей Темиркандын ак тулпарын минип, Ысмайылдын кушун колуна кондуруп, анан 40 жигитин эшитип алып, тетиги гүл токойго келип калып жатпайбы? Мына ошол гүл токойго келип, Семетей бир топ аң уулап жүрдү дейт. Ал жерде түрдүү аң бар экен. Баягы 40 оолу, улары, мына мындай каз өрдөгү эми олжого карк болушту дейт. Анан Семетей мындай карап турса, бир бостек ойдолоп, качып, бирде учуп, бирде конуп мынтип баратат дейт. Анан колундагы баягы куштун томогусу шыпырып алып эле баягы бостектин артынан кое берди дейт туугандар. Бостек деген бул 40 оолдун ургаачысы, мекиши туугандар. Мына ошол бостектин артынан кое бергенде, бостек учуп, 40 оол өзү буйтап, бекинип, муну ушинтип учат эмеспи? Анан ошентип буйдалап, баягы кушка карматпастан бир чөп алачыктын ичине кире качты дейт да.
кушудаган ичинен кирди. Эмне болду, анын баарын ким билди? Ошо жакка кирип жок болушту дейт. Bir vakta артынан чапкылап бул кушума эмне болгон? Кече көөрөк эт берип койдум эле, томугун чыгарып, жакшылап этке карк кылып тойгузуп койдум эле. Же мен мунун табынан жандырып алдымбы? Эмне болуп кетти? Бул табынан кеттиби деп, анан артынан баягы bir топ ойго батып Семетей чапкылап барып калды дейт. Барса, чөптөн салынган алачык. Анын жанында дөдөй болгон bir киши көмүр өчүрүп атат дейт. Эм көмүр өчүргөн кишинин кебетеси кандай болот? Эки жактын баары ыш, түтүн, өзү болсо карала торала, кийиминин тамтыгы кеткен, кийгени көчүгүнө тарраак келген теришим дейт. Аны Семетей учурашса алиге албайт, карап да койбойт, капарына алып да койбойт да. Мынтип айтып атат. Эм мындан аркы жагын мен сиздерге көркөм окуп берейин. Салам турмак тазыңдын көрүп койгон көзү жок. Зыңгырап алтас кенебей, Семетейдин саламын бучкагына теңей. Өзү да абдан чоң киши болсо, Семетей жанагынтип учурашып атса, Семетейди карап да койгон жок дейт. Кыл чайып да койгон жок, укпай калган эменей. Эрдик менен кесирди канчалык куурап жүрсө да сарыга берген экен Ченебей. Өзүнүн кебетеси жүдөө болсо дагы, кийими жанагынтип тамтыгы чыгып турса дагы, манастын чорасы да көрүнүп турат дейт сыртынан. Калдая басып карабай, тоғытпой сары турганда күйүп бышып чок болуп, эки көзү от болуп, тура албады Семетей, сабыр кылып токтолуп. Токойго бала келелек, бул өңдөнгөн кесирди жер жүзүнөн көрелек. Ошондо Семетейдин ачуусу келип кетти дейт. Өй, тетигил алачыктын ичине кушуң кирип кеттиң, алып чыгып бери деп буйрук берип ийди дейт. Чын эле баягы Темиркандын небереси Семетей. Темиркан болсо Букарды башкарат. Букар турмак дагы 8 канды башкарат. Семетей болсо Тетигил Исмайыл канды атам деп жүрөт. Мына ошол хандын баласы Семетей келип Тетигил караламан, капкара болгон. Тетигиге салам берсе тоготпойт, алиге албайт, учурашпайт. Ал турмак байкап да койбойт. Ачууланып Семетей баягы аты менен жөөлөтө качырып барып Тетигил Сартасты жан баштан нары булдурсун менен тартып кетти дейт. Бая булдурсун тийген жеринен шым айрылып, шыркырап, кан агып, Сартас өчүрүп жаткан көмүрүнүн аркы бетине өтө чуркап, капкара болгон колу менен тилин арчып, кылча Семетейди тиктеди дагы, анан зиркилдеп баштады дейт. Көрсө Сартас Семетейди тааныган экен. Жана учурашканда таанып туруп мунун баарын атайын кылган экен. Ошондон кийин Тетигил Семетейге катуу тийди дейт, урушуп. Атаңдын көрү жетим кул деди. Эрбең толгонсуп, эми киши болгонсуп, кой коңдойсуң жөнү жок. Темиркандын шаарына теңизин таштап таласка тентип жүргөн сен кандай? Теңирсип кууган кандардын тепкисине чыдабай көмүрдө жүргөн мен кандай? Деп бая Семетейди Сартас урушуп кое берди. Семетей түшүнбөй калды. Эмне болуп кетти буга? Тулпарды минип желипсиң. Өз тонуңду кийгенсип, өз атыңды мингенсип. Эмне мынча ээликтиң? Деп мунушинтип жекире сүйлөп бир четим мыскыл аралаш мынтип турат Сартас. 12ге келипсиң быйыл. Көмүрдө жүргөн байкуштун жеберине жетипсиң. Кызаңдаган гана жетим кул. Кымбатын кыргыз кең талас, кыйрына качан кетесең? Көк Нойгуттун алчысы Ысмайылдын үйүндө куш салуучу жалчысы. Деп мынышындай кылганда Семетейдин өңү таптакыр өзгөрө түштү дейт. Эмне дейт бул? Калаада элдин акчасы Темиркандын өзүнүн куш салуучу бакмаса, Токойдо жүргөн көмүрчү көөлүгүнө кетесиң. Көк жал болсоң сен жетим, элиңе качан кетесиң? Деп мунушинткенде Семетей такыр жаман болуп чыкты. Кудай алган жетим кул, кыяндан түшкөн көчүң жок. Мени кызыл ала кылгыдай кыркатан кыргыз өчү жок. Тентиген сенче элде жок. Аркамды жара чапкыдай жет атаң өчү менде жок. Бул Токой сага жер эмес. Атаң манас көк жалдын өпкөсүн жарып өлтүргөн Коңурбай калчан мен эмес. Пелиңди бекем буул, берем болсоң сен жетин,
карагы тайган коңур атаңды мойсоп таштаган ошондон кунун кууп ал. Баатыр экен Коңурбай атаңды кайсап таштаган, жайсаңынын баарсын кара жерге жанштаган, берем болсоң куу жетем. Темирге белиң буу ол, тентиген мага катылбай, кара кармак коңурдан, ошондон атаңдын кунун кууп ал. Там таңдаган жетим кул, ошондон бар өчүңдү ал. Токоюм тала жер эмес, энекеңдин эмчегин жара чаап качырган Ауке көбөш мен эмес, деди. Эми Семетейдин акыбалын өзүңүздөр элестетип алыңыздар туугандар. Көк жалатаң өлгөндө, көп зордукту таласта, каныкей шорду көргөндө, Ауке көбөш жоо болуп, атаңдан калган дүнүйөң камчыга ченеп бөлгөндө, кыйналып тентип өлө албай, букарга качып келгенде, ушинтсем тирүү калат деп кыркы ийген чыбыган, кылып берген ырымын сен үчүн энең каныкей дегенине көнделе, ит аягын аттатып бала кылып алгын деп сендей көөдөк жекинди ошол Ысмайылга берделе. Эсиң болсо куу жетим таласта кыргыз эл кандай, эл журтуңду тааныбай тентип жүргөн сен кандай. Теңдигине жете албай, теек кылып өзүңдү тентиреп, көмүр өчүрүп, кылчактап, улам сенин акмалап карап жүргөн мен кандай деп күйүп кетти баягы жерден Сартас. Кашатка тиккен талгандай, кан Манастын баласы кылчайып элин карабай, качып жүргөн жан кандай. Буудан Манас уул элең, букарга тентип конупсуң, 12-ге келгенде Темиркандын колунда сен дене кулу болупсуң. Бул букардын бегине куш этин терип жедирген арсыз сендей бар бекен. Эр болсо элин табар деп, элинен кабар алар деп, аркадан качып мен келип, көмүрчү болуп сенделип көрүнгөндөн тиликкан, ошо мендей байкуш бар бекен деп, кепчип бир чети мыскылдай күлүп, бир чети ачуусуна уугуп, Сартас мына минтип Семетейди кордоп сөз айтып. Дегенде Семетей эмне дээрин билбей калды. Ой, эмне дээрин билбей калды. Көмүрчүдөн кеп угуп, элиң бөлөк деп угуп, кечикпестен кеп угуп, кыямат кеткен Шерманас өзүңдүн атаң деп угуп, көзүнөн жашы айланып, эмне кыларын билбей, айласы түгөнүп угуп алып сабылды, көзүнөн жашы онтала көмүрчүгө жалынды. Ой, кагылайын Сараба, эмне дедиң балаңа? Билбегенди билдирдиң, ойго келбес санааны көңүлүмө илдирдиң аба. Булдурсунга жонуңду билбестиктен телдирдиң. Колум тийди Сараба, кордукка муну санаба. Кечиргин аба сөзүмдү, керек болсо чукуп алайын эктей эки көзүмдү. Ак тулпар сындуу малымды алаба, астыңа жат берейин, керек болсо жанымды алаба. Эмне деген сөздү айтып атасың деп, атасы Манас дегенде, жери Талас дегенде, эли Кыргыз дегенде, баягы Сарынын артынан ээрчип улам атасынын жайын сурап, Манастын жайын сурап, улам Сартасты сүйлөтүп атты. Анан Сартас ошол жерде төкпөй чачпай баягы Манастын тарых таржымалынын баарысын Семетейге айтып берди. Манас кандай эреле, Манас кандай шереле, Манас кандай хан эле, Манас айкөл кандай жан эле, ушунун баарысын айтып, Семетейге Кыргыздын жайын билгисте, Таластын жайын туйгусту, Манастын жайын угусту туугандар. Мына ошол жерден анан Семетей Сарабаң менен сөз бекитип алып, анан букарды көздөй таарынып жол тартты. Мен ушул жашка келгенче Манастын баласы деп айтпастан, мага кабар билдирбестен ушинтип чоңойтуп жүрөсүңөрбү? Кандай гана сөз уктум деп букарды көздөй Семетей жол тартты дейт. Эми калганын Кудайым буйрса кийинки көрсөтүүдө айтып берем. Бүгүн баарыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп коштошмокчумун. Аман туруңуздар туугандар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек.
Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы Мбанк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.